Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Көркөм өнөр предмети 7 класс мугалим Ажиев Ниязбек Сайдахматович кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы кыргыз жери, пейзаж, монотипия ыкмасы. Сабактын максаты жаратылыштын кооз, табышмактуу көрүнүштөрүн тартканга үйрөнөсүңөр. Өз оюңардан тематикалык композицияларды жаратасыңар, акварель жана гуашь менен тартуунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Өз туулуп өскөн жериңерди сактоого жана барктоого тарбияланасыңар. Сабактын тиби онлайн сабак. Сабактын жабылышы компьютер, уюлдук телефон, фотослайд, электрондук жана көркөм каражаттар, белгилүү өнөр инсандарынын чыгармалары. Негизги түшүнүктөр: пейзаж, монотипия. Пейзаж французча кайсы бир жердин көрүнүшү. Сүрөтү живопись менен графиканын негизги предмети жаратылышты чагылдыруу. Монотипия грек сөзүнөн алып которгондо кагаз бетиндеги түрдүү боектордон кандайдыр бир нерселердин элесин түшүрөбүз. Анын үстүнө башка кагазды беттештирип коюп, бастыргандан кийинки түшкөн элестин тагы монотипия ыкмасы деп айтабыз. Этюд өзүнөн көрүп, сүрөттө ошол мезгилдеги жаратылыштын абалын өзүндөй кылып ылдам тартылган сүрөт. Урматтуу окуучулар, биз эмнелерди пейзаж тартууда, монотипия ыкмасында эмнелерди эске алуу зарыл. Пейзаж тартууда жаратылыштагы түрдүү кубулуштарды ар бир мезгилге жараша өзгөртүп тураарына байкоо жүргүзүү керек. Мисалы, күн бирде ачык, көңүлдүү же капалуу болот. Ошондуктан ар бир кубулушту өз учурунда өзүндөй кылып чагылдырууга аракеттенүү талапка ылайык. Биз өткөн темаларды бышыктоо максатында силерге дагы эле тест берип атабыз. Живопись кайсы тилинен которулган? Акварель деген эмнени түшүндүрөт? Төмөнкү айтылган түшүнүктөрдүн кайсынысы көркөм сүрөт өнөрүндөгү жанрларга кирбейт? Урматтуу окуучулар, биздин темабыз кыргыз жери болгондугуна байланыштуу Апаз Жайнаковдун «Кыргыз жери» деген чыгармасын биз силер менен чогуу угуп коелу.
жарық нұр жер жамағын өпкін келді көл шалқып толыр қойнын ашқан кезде дил жарқып таң күлкісін шашқан кезде көркіңе көр қосыла қырғыз жері серилеп атаң елік енемері Урматтуу окуучулар, мына Апаз Жайнаковдун Кыргыз жер аттуу чыгармасына күбө болдуңар. Бул жерде ушул кыргыздын асман диреген тоолору, мелжип жаткан суулары, жайкалган ушу жайлоолорун, андагы боз үйлөрдүн жараштуулугун көрдүңөр. Биздин жер башка өлкөлөрдөн эң артыкчылыгы ушул таза суубузда, таза абабызда. Биз, урматтуу окуучулар, Капар Айтиев, кыргыз эл сүрөтчүсү Капар Айтиев жөнүндө да бир экөөбүз сөз кылбасак болбойт. Капар Айтиев Кыргыз СССР'нин эл сүрөтчүсү. Капар Айтиевдин демилгеси менен 1960-жылы Фрунзе шаарында Бишкекте таланттуу балдардын көркөм интернаты ачылган. 1974-жылы Кыргызстанда сүрөт тармагында биринчи жолу аспирантура ачылып, аны өзү жетектеген. Сүрөтчү, педагог Капар Айтиевдин республикада көркөм билимдин өнүгүшүнө тийгизген таасири ролу чоң. Кыргыз СССР'нин эл сүрөтчүсү, социалисттик эмгектин баатыры Капар Айтиев кыргыз улутундагы биринчи кесипкөй сүрөтчү. Ал өзүнүн сүрөт өндөрүндө баардык тармактарында сынап көргөн. Живопись тармагында, пейзаж, бейне, тарыхый жанрларда, бедисчиликте, монументалдык жана станоктук бедисчиликте көптөгөн эмгектери калды. Көркөм сүрөт чыгармаларында кыргыз калкынын айкөлдүгүн, меймандостугун жана жерин кооз, табиятын өтө берилүү менен чагылдырган накта өз элинин уулу болгон. Бул жерде дагы, урматтуу окуучулар, силерге мен сүрөттөрдү тартууладым. Ушул чыгармаларды кимдер тарткан? Таап келесиңер интернет булактарынан пайдаланып. Бул жерде дагы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чыгармалары берилген, композициялар жана пейзаждар берилген. Чыгарманын аты жана автору кимдер? Кийинки сабакта мен ушул чыгарманын авторлорун силерден күтөм. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө мен көңүлүңөрдү бурам. Бул жерде биз бүгүн жаңы терминге күбө болдук. Монотипия деген. Гуаш аркылуу барактын бетине вертикалдуу тартып туруп, гуаштарды бир катар берип, ошол биз боекторду таап алабыз, негизи боекторду. Андан кийин башка актай баракка бастырып көрөбүз. Бастырып көргөндө алдыда биз айткандай ушундай дактар пайда болот, мазок деп коебуз. Андан деталдаштырып, ушундай монотипия кымасын биз колдонуп сүрөт тартышыбыз керек. Силер дагы үйдөн ушул монотипия кымасында ар бириңер кыргыз жер аттуу сүрөттөрдөн же кичинекей етиктерден тартыңдар. Мына урматтуу окуучулар, ушинтип биз монотипия кымасын көрөбүз. Үйгө тапшырма. Монотипия кымасында кыргыз жер аттуу пейзажды тартып келесиңер. Жана мен айткан кыргыздын сүрөтчүлөрүнүн чыгармаларын авторлору ким жана ким тарткан, эмне деген чыгарма дегенди билип келесиңер. Урматтуу окуучулар, биз силер менен төмөндөгү электрондук почта, WhatsApp аркылуу байланышабыз. Чыгармаларды жакшынакай аткаргыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Мен силерден
кийинки сабакка чейин коштошом.